Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ular qishda bir safar, jayda bir safar qiladi. Qishindaagi safar Yamanga, жазында Shamga. O'sha tijorat qiladi, boyligi bor edi, yashaydi. Payg'ambarimiz Alloh taolo eskертип атат, алардын ушул тип жерде кыдырып жүргөнү сени алдап койбосун. Яни булар хак окшойт. Эгерде булардын Алланын карга калганда булар жүрбөшкө дегеле жок болуп кетишке деп ойлонуп калбаган деп атат. Аларга Алла таала бир аз мөөнөт берген, ошол мөөнөттө ушинтип алар соода кылып, ишини кылып жашайт деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бирөөнүн сырткы көрүнүш көрүнүп алып эле, карап алып эле бул жыргап атат, жакшы адам, же Алланын рахматы жаады деп түшүнбөш керек. Ал истидраж болушу мүмкүн, ал бактылуу болушу мүмкүн, ал азап болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч качан бирөөнүн сырткы жыргалууну көрүп эле ага баа берген болбойт. Кафирлардын бүт карасаңар бардыгы бактылуу жыргаган. Пайгамбарлар кыйналган, мумундар, мусулмандар кыйналган, кыйынчылыктын баарын мусулмандар тарткан, кафирлар жыргап жашаган. Бирок аны менен биз кафирлар жыргап эки дүйнө бактылуу болду айта албайбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбызга Алла таала эскертип атат: "Фала ягурурка тaqallubuhum fil bilad." Көрдүңөрбү? Алардын шаарларда кыдырып, сафарларда жүргөнү силерди таң калтырбасын, силерди алдап койбосун. Анын себебини эмне үчүн экенин Кур'ан-ы Керимде Алла таала кийинки аяттарда баяндап атат. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. Nuh aleyhisselamның кौму дагы буга чейин пайгамбарлар жалган деди. Wal ahzab min ba'dihim. Алардан кийин Самуд кौму, Ад кौму булар дагы эмне кылды? Жалганга чыгарды. Бардыгы келген пайгамбарлардын бардыгыны жалган дешти. Иман келтирген жок, бирок жыргап жашады. Жыргап, ойноп, күлүп жашады. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. Her bir kavm ошол пайгамбарды кармап алгысы келди. Yani кармап алып, башын изип таштап, өлтүрүп таштаймын дегенге барышты да. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. Көрдүңөрбү? Ар бир үммет пайгамбарларды кармап алгысы келди, ушап алып, азаптагысы келди. وَجَادَلُوا بِالْحَقِّ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ. Алар эмне кылышты? Батыл менен күрөштү. Yani batıldı alıp hakkın karşısına turup alıp batıl menен çoğu küreşişti. Yudhidu bihil hak. Haktı joyup jiberiş üçün. Haktı jogotuş üçün. Түшүнүңөрбү? Haktı jogotuş üçün, haktı жокко чыгарыш üçün булар ушинтип күрөш кылды, талашышты. Fa akhastuhum Allah aytат. Мага каршы чыкты да fa akhastuhum. Аларды мен кармап алдым дейт. Пайгамбарларды кармап өлтүрөбүз деп атты эле, аларды мен кармап алдым дейт. Fa akhastuhum fa kayfa kana iqab. Мен азабым кандай болду деп атат. Бүгүнкү күндө эч бир коом жок. Алардын аты да чыкпайт, эчтекеси жок. Тарыхта калган болсо, эски жайлары гана калды. Элдер бар, ушундай жерде эл жашаган экен. Ат деген, Самуд деген коомдор болгон экен деп бүгүн тарыхый асарларды гана көрөсүң. Башка эчтеке көрбөйсүң. Демек Аллах айтып атат, бүт бардыгын талкалап жок кылдым. Fa kayfa kana iqab. Мен азабым кандай болду көрдүңбү деп атат. Яни Курейшке караганда күчтүү, билимдүү, көп жашаган Nuh алейхиссалам андан кийинки коомдор жок кылган сыяктуу эле буларды деле заматта жок кылып коёмун деп атат Аллах таала. Ошол сыяктуу эле буларды деле мен заматта эле жок кылып коймокмун деген аятта Аллах таала баяндап атат. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Men alарды özüm karmap aldım, azapka düşar boluştu. Menin azabım kanday boldu, endi көргүлө дейт.